Ийгилик оюну старт алды. Катышып 7 hafta унаа жана көптөгөн байгелерди утуп ал. Ошондой эле муктаж бир мекендешибиздин ак өргөлүү болушуна салым кош. Байланыш телефон 0550 86 27 11. Бишкекте 74 жаштагы пенсионер өкмөт үйүнүн жанында митингге чыкты. Бишкекте 74 жаштагы пенсионер Досумбай Дүйшеналиев өкмөт үйүнүн жанында митинг өткөрүп жатат. Ал Ысык көл районунун Өрнөк айылында жашайт жана ынтымак айыл чарба кооперативини жоюу комиссиясынын экс-турагасы. Ал жаңа ачылган жагдайлардын негизинде ага карата ачылган номер 75-03-19 кылмыш ишин кароону талап кылат. Пенсионер акырына чейин нараазычылык билдирүүгө ниеттенүүдө. Өзү менен бирге кол чатыр жана матрас алып келди. Белгилей кетсек, ал июнь айынын ортосунда административдик имараттын жанында мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаган. Бирок андан кийин милиция кызматкерлери аны менен сылык сыпаа түшүнүктүү маектешкенден кийин наразы болгон. Улгайган адам ал жерден кетип калган. Түркменистандан келген сабиз менен помидорлор кайда кеткен? Президенттин администрациясы Түркменистандан Кыргызстанга жашылча жемиштер жана сантехника буюмдары келди деген маалыматты таратканы эсиңиздеби? Анда Садыр Жапаровдун расмий иш сапарынын алкагында 21 миллион долларлык контракт түзүлгөн болчу деп маалымат берилген. Ошол жер жемиштерди Кыргызстанга өндүрүүчүлөр жана ишкерлер союзу жеткирген экен. Союздун жетекчиси Данил Ибраевдин айтымында Кыргызстандан Түркменистанга 6 тонна сабиз, 100 тонна помидор алынып келинген. Жашылча жемиштердин бир бөлүгү базар аркылуу сатылды. Бирок негизги бөлүгү соода түйүндөр аркылуу кетти. Ишкерлер бааларын айтуудан баш тартып, коммерциялык сырга шылташты. Бирок албетте базар баасынан кымбат эмес деп Ибраев Кактус медиа сайтына комментарий берди. Бишкек АШК көп аялдуулукту мыйзамдаштырабыз деген талапкер боюнча укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштады. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы Реформа саясий партиясынан Келечек саясий партиясына карата арызын эмне себептен кабыл албагандыгын түшүндүрүп берди. Маалыматка ылайык, Реформа саясий партиясы өз билдирүүсүндө Конституцияга, Кылмыш жаза кодексине жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга таянган. Көп аялдуулук боюнча социалдык тармакта жарыяланган Келечек партиясынын мүчөсүнүн кайрылуусун кароонун натыйжалары боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын талаптары бузулган деп табылган жок. Ошондой эле арыз ээсине кылмыш белгилерин аныктоо үчүн укук коргоо органдарына кайрылуу жөнүндө сунуш берилди деп айтылат маалыматта. Буга чейин көп аялдуулукту мыйзамдаштырабыз деген талапкердин кайрылуусу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун мыйзамдарын бузган жок деп табылган. Нурсултан Назарбаев 30 жылда Кыргызстанда эч нерсе жасалган жок. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев бейнеге сүртүмдер лидер даректүү тасмасында эгемендик алган 30 жыл ичинде Кыргызстанда эч нерсе жасалбаганын билдирди. Ал маегинде Казакстан батыштагы демократияга умтулаарын айтып, бирок азыр алар демократия жолунун башында экенин билдирди. Демократиянын аралы Кыргызстан, бизге боордош жакын эл. Ушул 30 жыл аралыгында Кыргызстанда бир нерсе жасалдыбы? Ар бир президентти колдоп, бул жака чакырдым, акча насыя берүүнү сунуштадык. Бирок эч нерсе жасалган жок да. Ошондуктан экономика жашоонун негизи, деди ал. Фарид Ниязов 10 августка чейин камакта калтырылды. Бүгүн 5 июлда Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовду 10 августка чейин камакта калтыруу боюнча соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Ниязовдун адвокаты Замир Жошов билдирди. Өткөндө райондук сот Ниязовду баш каргоо чарасын 10 августка чейин узартуу боюнча чечим кабыл алган. Мен бул чечимге нааразы болуп Бишкек шаардык сотко доо арыз менен кайрылгам. Бирок шаардык сот да бул чечимди күчүндө калтырды. Фарид Ниязов 9 октябрдагы окуяларга байланыштуу отурганына 9 ай болду. Негизи өтө оор кылмыштар боюнча тергөө 2 айга созулат. Бул киши бир ирет эле суракка алынды. Саясий туткун катары отурат деп эсептейм. Фарид Ниязов алгач 2019 жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясынын алкагында кармалган. 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашканда бошотулган.
Каныбек Осмоналиев: президент мени мамлекеттик катчы кылат деп ишенип алыпмын. Конституциялык кеңешме иштеп жатканда президент мага тапшырма берип, мамлекеттик катчы институтун киргизели деген. Мен конституциялык кеңешменин мүчөсү катары киргизип өткөргөнбүз. Ошондон улам ишенип алыпмын, ушул орунду берсе керек деп сүйрөп жүрүп, анан ушундай болуп калды. Улуттук идеологияны түптөө үчүн көп аракет кылдым эле. Ошол позициям президенттин тегерегиндеги айрымдарга жакпай калса керек. Максатта кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңысын куруу башталды. Баткендин Лейлик районуна караштуу Максат айылында куралдуу чек ара жаңжалында кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңысын куруу башталды. Агалайык Түркиядан келген жеңил типтеги тамдар кураштырылат. Ушул тушта 4 үйдүн пайдубалы салынып, дубалдарын бириктирүү башталды. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги атайын өкүлү Мамыржан Рахимов 5-июлда Азаттыкка жаңжалда кыйраган турак жайдын саны 140ка жеткенин кабарлады. Буга чейин кыйрап талкаланган, өрттөлгөн үйлөрдүн саны 136 деп эсептелген болчу. Рахимов ар бири 126 чарчы метр болгон заманбап шарттагы үйлөрдүн баары өлкөнүн эгемендик күнүнө карата толук курулуп бүтөөрүн кабарлады.